Assalamu алейкум достор. Бүгін сіздерге алмұрт туралы маалымат беріп тура көріп отырам. Анын пайдалы болгон 10дон ашык касиеттерин санап бермекчимин. Агачы болсо жалпыңыздарға бир суроо менен кайрылгым келип отурат. Быйылкы жылдын эсебинен бир дана болсо дагы алмұрт жедиңизби? Эгер жеген болсоңуз комментарийге плюс белгисин калтырып коюңуз. Эгер жей элек болсоңуз мен айта турган маалыматтарды укканыңыздан кийин сөзсүз түрдө бүгүн эле барып сатып алып жейсиз деп ойлойм жана жакындарыңызга дагы жедиресиз деп ойлойм. Демек, алмұрт учурда бышып элдер эми жеп аткан убакыт башка мөмө жемиштер сыяктуу эле ал дагы витаминдерге, микро, макро элементтерге бай азык болуп саналат. Аларды санап олтуруштун деле кереги жок. Зат алмашуу процесстерин тездете турган эң пайдалуу, зарыл болгон азыктардын бирөөсү болуп саналат. Жана ал кайсы ооруларга же болбосо кандай пайдалары бар ошону эле айтайын. Биринчиден ал вирус, бактерияларга каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгүн организмдин арттырып коет. Демек, алмұрт жеп тура турган болсоңуз, грипп менен, вирустук оорулар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүңүз азаят, аз болсо дагы. Экинчи пайдасы бул көңүлдү ача турган маанайды жакшыртып турган азык болгондуктан стресске кабылсаңыз аны жоет. Депрессияда жүрсөңүз, депрессияңызды дагы аз болсо дагы жеңилдеткенге өзүнүн салымын кошо алат. Кийинки пайдасы бул организмдин ооруп калышын алдын алат десем дагы болот. Же болбосо сезгенүүгө каршы. Бизде ушундай дары дармектердин тобу бар го. Нестероидный противовоспалительный препараты деген. Бул болсо сезгенүүгө каршы турган. Ошол дары дармектин ордун дагы басышы мүмкүн. Албетте толугу менен болбосо дагы аз өлчөмдө. Андыктан алмұрт жегениңиз жеген учурда сиз ооруп калуу мүмкүнчүлүгүңүз азаят. Же болбосо ооруп аткан болсоңуз дагы ооругуңуз бир аз болсо дагы жеңилдейт. Кийинки пайдасы бул сийдик айдоочу касиетке ээ болуп, буттарыңызда, жүзүңүздө ишиктер пайда болгон болсо, аларды кетирет. Жана ошондой эле уулуу болгон заттарды дагы организмден сүрүп чыгарганга зор салым кошот. Алтынчы пайдасы зыяндуу болгон холестеринди кандан азайтып, аларды сыртка чыгарганга өзүнүн салымын кошот. Жетинчи пайдасы өт айдоочу касиетке ээ. Демек, боорубузда кандайдыр маселелер болсо, ооруп аткан болсо, аны дагы жеңилдеткенге өзүнүн салымын кошпой койбойт. Сегизинчи пайдасы боордо жана бөйрөктө кандайдыр бир туздар, таштар ушундай уюп пайда боло баштаган болсо, аларды дагы сүрүп чыгарганга салымын кошот. Кийинки пайдасы эркектерге простатит дарты менен ооруп жүргөндөргө мунун пайдасы зор. Ошол дартты бир аз болсо жеңилдетип, ажатканага кайра бара берүү, ошол тажатма адаттан бир аз болсо дагы жеңилдетет жана простата безинин абалын жакшыртат. 10-чу пайдасы эркек адамды аял менен болгон ошол катнашында күчтүүрөөк болуусуна өзүнүн салымын кошот. Андыктан өз убагында азыркы бышкан убактан баштап эле тээ качан чыкпай калганга чейин сөзсүз түрдө көбүрөөк жеп туруш керек. Ал эми кош бойлуу аялдарга болсо пайдасы өтө зор. Алардын баягы боюнан түшүп калуу, выкидыш дейт го, ошол нерсенин алдын алууга салым кошот. Андыктан эгер аялыңыз кош бойлуу болсо, ага дагы ушул нерсени жедирип туруңуз. Андан кийин чачтын абалын дагы жакшыртат экен. Мен тапкан маалыматтарды жаздым. Чындыгында анын пайдалары мындан дагы алдаганча көп. Жана кайсы учурда жегенге болбойт, ошону дагы айта кетейин. Ашказан ичегисинде оорулары барлар бир аз азыраак жегени жакшы. Жана дагы буну жегенден кийин, бул мөмөнү жегенден кийин аркасынан бир аз убакытка чейин суу ичпей туруш керек болот. Жана дагы жегенге болбой турган жашы өтүп калган адамдар дагы жесе болот, бирок бир аз ачуураак даамы бар ушундай сорттору бар болсо, ошолорду жебегени жакшы. Анткени аларга бир аз болсо дагы терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Анан дагы бул жаштыкты сактай турган азык болуп эсептелинет. Андыктан жаш бойдон, күбөлүү күчтүү бойдон калгыңыз келсе дагы сөзсүз түрдө жешиңиз керек. Балдарыңызга да жедириң. Азыркы учурда базардагы баасы дагы анчалык жогору болбой атат. Баарыбыздын капчыгыбызга
чак келе тургандай болот. Андыктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баарыңыздар ушул мөмөнү жегенге аракет кылыңыздар.